Allah Taala insanga эки нерсе берип жөнөткөн. Тагыраак айтканы эки нерсени аткарыш үчүн жөнөткөн. Биринчиси инсандын максаты, экинчиси инсандын хажаты. Инсан бул дүйнөдө бир нерселерди аткарыш керек, ал нерселер инсандын максаты болот. Экинчи бир нерселерди аткарыш керек, ал нерселер инсандын муктаждыктары, учурдагы хажаттары болуп саналат. Максат бул Аллах разы боло турган иштерди жасоодун аты максат. Кандайдыр бир кыймыл аракет, кандайдыр бир сөз, иш бардыгы Аллахты разы кылса, ал максат болуп саналат. Ал эми бизге керек болуп калган нерсени аткарса, бул хажат болот. Курсак ачты, тамак жеш керек, хажат. Чаңкап калды, суу ичиш керек, хажат. Муктаждык болуп калат. Кыш келди, жылуу кийим кийиш керек. Эс алганга бир аз үй болуш керек. Бир жака барып келсең, улоо же унаа керек болуп калат. Же болбосо ден соолук керек экен. Булар биздин хажаттарыбыз, бизге керек болгон нерселер. Биз буларды аткарышыбыз керек. Алла разы боло турган амалдар аткарышыбыз керек. Ошо менен биргеликте жеп ичип, үй бүлө бала чака менен да жашашыбыз керек. Себеби экөө тең керек да. Бирок Аллах разы боло турган амалдарды жасаш бул биздин жашообуздун максаты. Ал эми керек нерселерди аткарыш бул биздин керекчилигибизди бүтүрүш эле максат эмес да. Ал эми жаныбарларда бирөө эле бар. И ошол алардын максаты болот. Жаныбарларда Аллах разы боло турган нерсени аткарайын деген функция жок, андай акылсыз. Аларга таклиф, Алланын өкүмү келген эмес. Ошондуктан жаныбарлар керектүү нерсемди бүтүрөйүн деген эле ойдо жүрөт да. Жеш керек, чоңоюш керек, көбөйүш керек, кышында жүн өсүш керек, жазында кайра түшүш керек. Мага керектүү нерселерди аткарайын деп гана жашайт. Эч бир жаныбар ойлонбойт экен да, кантип Алланы разы кылсам болот депчи. Ошондуктан инсан менен жаныбардын ортосунда, башка жаныбарлардын ортосундагы айырма ушул экен. Инсан биринчи ойлойт экен, мен Аллахты кантип разы кылам деп биринчи коет. Аллах разы кылып жашаганда кээде мага нерселер муктаж болуп калат экен. Аларды да аткара кетейин дейт экен. А жаныбарлар Алланы разы кылайын деп эйткен. Алардын жашоодогу максаты мен каалоолорду толтурайын деп жашайт экен. Ошондуктан кайсыл адамдын жашоодогу ой пикиринин бардыгы өзүгө керектүү нерсени толтуруу үчүн болуп калса, курсак толтуруу, кийим кийиш, жеп ичиш, көбөйүш эле болуп калса, уламалар айтат, жаныбар менен бул экөөнүн максаттарында айырма жок болуп калды дейт. Экөө эми окшош эле. Туруп басканы менен 4 буттап басабы же учуп жүрөбү айырмасы жок, себеби максат бирдей болуп калбадыбы дейт да. Ошондуктан Аллах Таала бул дүйнөнү бизге не кылган? Максат дагы берген, ушуну аткарасың. Хажат дагы берген, ушуну аткарасың. Кээ бир адамдар максатты аткарат, жашоосунун максатын Алланы разы кылыш деп коет, кошо жашоосу да өтө берет. Аллах да разы болот, жашоо да өтөт, курсак да тоет. Өлүп калбайт ачка. Кыйналбайт, кетет. Бир адамдар Аллахтын разылыгын таштап коет дагы, максатын таштап коюп, дүйнө менен гана алектенип жашоо өтүп кетет. Бул өкүнүчтүү болот. Ошондуктан Аллах Таала айткан Кур'анда: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Мен инсан менен жиндерди өзүмө ибадат кылдыруу үчүн жаратканмын. Биз ааламга келдик, Алланы таанып, Аллага ибадат кылып өтөлүк. Аллага сыйын өтөлүк. Ал дегендин мааниси ар бир ишти Аллах разы боло тургандай кылып өтөлүк. Бул дүйнөдө инсан максаттарını толук кылса болот. Максат толук болгон. Аллах Кур'анда айткан: "Ал-яума акмалту лакум динакум." Бүгүн диниңерди толук кылып бердим. Дин толук. "Ва атмамту алейкум ни'мати." Жана мен ислам болгон ни'мат динди силерге толук кылып бердим. "Ва радиту лакум ислама дина." Исламды дин экендигине разы болдум. Шуну алгыла деди. Аллах 3 жол эскертти. Ислам дини толук. Өзгөртүштүн кереги жок кыяматка чейин. Кыйын, окмуштуу, акылдуумун деп бирөө чыгып алып, Аллах толук деген нерсени жетишпей жатат, муну жаңылаш керек деген туура эмес да.
Ушунча акылдуу болуп кеттиңби? Аллах Кур'анда айтып атса: "Ал yawma akmaltu lakum." Бүгүн толук кылып бердим деди. Камил кылып бердим деди. Wa atmamtu, жана дагы толук кылып бердим. Силерге мен нияматым деди. Исламды силерге разы көргөн диним кылып бердим деди. Биздин максатыбыз толук болгон. Аны издеп табыштын кереги жок. Аны жаңылаштын да кереги жок. Аткарып эле коюш керек да. А бирок биздин хажаттарыбыз толук болгон эмес. Бизге керектүү нерселер бул дүйнөдө толугу менен жок. Мисалы бизге керек өлбөй турган жашоо керек да. Бизге керек да бул. Бирок бул дүйнөдө жок. Картайбай турган дене керек. Бирок жок бул дүйнөдө. Оорубай турган ден соолук керек. Бирок жок. Түшпөй турган тиш, агарбай турган чач жок бул жакта. Демек эмне экен? Бул дүйнөгө бизге керек нерселер жок экен алар. Издесеңиз да бекер, баары бир таппайсыз. Ошондуктан эмне кылыш керек? Аллах биздин сүйгөн, биздин каалоолорубузду, бизге керектүү нерселердин бардыгын жаннатка коюп койгон. Сен дүнүйөдө мынабул мен каалаган, мен сүйгөн нерселерди аткарып жашагынын, сен каалаган нерселердин бардыгын ушул жакта беремин. А эгерде дүнүйөдө өзүңдүн каалооңа жетиш үчүн оорубайын, ден соолукта болоюн, картайбайын, оорубайын, бирөөсү чуркайт, бирөөсү дары ичет, өлүп калбаш үчүн кандай нерселерди кылбайт адамдар, бирок баары бир эмне кылат? Жетпейт экен. Ошол үчүн Аллах Таала пайгамбарыбыз айткан: "Кимди жакшы көрбөгүн баары ажырайсың" депчи. Канча жашабагын баары өлөсүң депчи. Ошондуктан Аллах бизге динди бул дүйнөгө толук кылып берген, аткарыш эле калды, жеңил. Биз сүйгөн нерселер бул дүйнөдө жок. Өнүгүңүз, азыр техника доору өнүгүп, электроника дооруга жетиппи? Дагы өнүгү. Адамдар учуп калсын, бирок хажаттары дагы деле толойт. Баары учуп жүргөн адамдар өлөт да. Мурда ат менен жүрдү, төө менен жүрдү. Алар деле ооруп өлүп кетти. Бүгүн самолет менен жүрөт, булар деле ооруп өлүп атат. Бардыгы бүт элек хажаттары, муктаждыктары чечилип бүт элек. Эмне кылабыз? Ар бир адам максатты аткара алат. Адам өзүн алдабаш керек. Мен кыла албайм да муну деп. Ар бир балакатка жеткен адам Алланы разы кыла турган амалдарды аткара алат, жеңил. Себеп Аллахты разы кылыш үчүн жүрөгүңүз менен денеңиз болсо жетет. Жүрөктөн ыймандуу болосуз, Аллага ишенесиз. Денеңиз менен ибадат кыласыз. Туруп намаз окуйсуз. Тура албасаңыз отуруп окуйсуз. Отура албасаңыз жатып окуйсуз. Аллах Тааланы ар бир адам разы кыла алат да. Ар бир адам Аллах разы боло турган амалды кыла алат. Аял да кыла алат, эркек да кыла алат. Падыша да Аллахны разы кыла алат. Жөнөкөй адам да Аллахты разы кылат. Кул да адам да Аллахны разы кыла алат. Демек Аллахны разы кылуу үчүн бир белгиленген байлык же белгиленген бир даража керек эмес да. Ар бирибиз кыла алабыз. Аял Аллахты разы кыла алат, күйөөсүнө баш ийип, Аллахтын өкүмүн аткарып. Күйөөсү Аллахты разы кыла алат, Аллах Таалага баш ийип, аялыны жакшы мамиле кылып. Падыша Аллахты разы кыла алат, Аллах Таалага баш ийип, элине адилеттүүлүк кылып. Эл Аллахты разы кыла алат, Аллах Тааланын буйругун аткарып, падышасына баш ийип. Оңой бардыгы кыла алат да. Аллахты разы кылуу бул жеңил. Байлар ажыга барып разы кылат, кедейлер жумага келип ажы кылып разы кылат. Байлар зекет берип Аллахты разы кылса, кедейлер алып разы кылат. Байлар курбанчылык союп Аллахны разы кылса, кедейлер ошону жеп коюп разы кылат. Демек Аллах Тааланы разы кылыш үчүн белгиленген бир даража керек эмес. Бардык адам кыла алат. Көз азиз да кыла алат, кулак укпаган да кыла алат. Аллахты разы кылуу ушунчалык жеңил, ал үчүн кыймылдаштын да кереги жок да. Ордуңузда отуруп ниет кылсаңыз да разы болот Аллах Таалачы. Бани Исраилде бир ачарчылык болот дагы. Анан бир адам жолдо баратып ниет кылган экен. Эгерде ушу чөлдүн куму будай болуп калса, ошонун баары меники болуп калса, мен ушуну садака кылат болчумун деп ниет кылган экен. Кайтыш болгондон кийин ал адамга айтат экен: "Сен ушунча будай садака кылгансың. Мен анча будай эмес, курсак тойгон эмес, ал башка бирөө болсо керексе, жок, баягы сенин ниетиңе" депчи. Аллахты разы кылуу ушунчалык жеңил, оңой эле да.
Отуруп эле зикир кыла бериңиз. Алланы наразы кылыш кыйын, арак ичиш канча кыйын, жашыны барып сатып алып, аччык аны ичип, аркасынан дагы бир сасыкты жеп, кыйын да ал. Суу ичиш канчалык жеңил, ал үчүн базарга да барыштын кереги жок. Атаңдан жашынышын да кереги жок, закускасын да кереги жок, ичип алгандан кийин оозуңду жабышын да кереги жок. Еще ичип бүткөндөн кийин рахат алып кете бересиң суу ичкенде. Арак ичкенден кийин жинди болуп калып өзүңө келбей жатасың 2-3 күн. Көз башың кызарып. Дозокко барыш кыйын. Бирок жаннатка барыш оңой. Бул дүйнөдө биздин Аллах Таала эмне кылган? Максатты аткарууга бардыгы мүмкүнчүлүк берген. Эмне үчүн? Адилеттүүлүк кылган да. Бардыңар Алланы разы кылып жаннатка кире аласыңар. Эми ким кааласа Аллахты разы кылсын, ким кааласа кылбай эле койсун, жеңил да. Ошондуктан Алла бизге ыктыяр берген. Кааласаң Алланы разы кылып жаша, кааласаң наразы кылып жаша. Кааласаң суу ичип жаша, кааласаң арак ичип жаша. Бирок мен буйруймун дейт Аллах Таала. Суу ичип жашаганга аракта токтот, кылба дейт. Бирок пенде кылып атат. Бул Алланы берген бизге ыктыяры. Бирок хажаттар толук болбойт. Фираунука да толгон эмес. Намрут деген бай падыш өткөн. Карун деген бай өткөн. Тойгон эмес байлыкка. Миллиардтары бар адам тойбой жатат. Дүйнөдөгү эң бай адам дагы бүгүн пикир кылып атат. Кантип дагы байысам депчи. Эгер бизге бирөө айтса, ошол байлык сеники болсо эмне кылат десе, биз айтабыз, жатат болчумун дейбиз да. Эч нерсе кылбайм, мен жатат болчумун. Жок, ошончо байлык болгондо уктабай каласыз го. Уктабай каласыз. Себеп ушундай да, адам ойлогон нерсеси ал ката болот. Бир адам кедейирак жашайт экен, Алланы разы кылып, зикир кылып, дин менен жашап, анан эс алып, күндүз баягы түштө бир аз эс алып алыш, күн ысыкта бул сүннөт деп коет, пайгамбар сам кылган, сахабалар да кылып. Анан ошонун күн ысык мезгилде бир жарым саат, 1 саат кичине эс алып, бир аз дам алып алышты, кайлуула деп коет да. Уламалар жакшы амал дейт. Ошентип жатса бир адам аябай акылдуу болуп келип насаат айтат экен. Неге жатасың? Күн өтүп атпайбы дейт. Жаздын күнү кетип атпайбы дейт. Анан эмне кылыш керек? Туруп иштеш керек. Анан акча кылыш керек. Анан бизнес кылыш керек. Анан үй алыш керек. Анан машина алыш керек. Анан чоң бизнес кылыш керек. Анан чоң бизнес кылгандан кийин ишчилерди салып кой, анан жата бересиң десе, азыр деле жатам го деп турду. Эми жатыш үчүн ошончо кыйналыш керекпи депчи. Азыр деле жатам, анда деле жатам, айырмасы эмне? Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, инсан бул дүйнөдө мен керектүү нерселеримди толтуруп, дайындап коюп, анан келин шашпай келип намаз окуймун, Алланы разы кылам деп шайтан алдап коет экен да. Азыр бала чака багыш керек, иштеш керек. Эми шашпай туруп, пока балдарды бутуна тургузуп кой. Небере кылыш керек экен? Пенсияга чыктым дейт, айтат. Эми тилиң келбей калды, коем, келбей эле коем. Болду эми сен картайдың эми, анан неберелериң айт, ошолор кылсын дейт. Неберелерге айтсаңыз айтат, жок ата дейт. Эми сиз баскан жолду биз деле басабыз дейт. Биз деле сизге окшош картайганда мешитке Фатиханы кыргызча китептен жаттап алып барабыз дейт. Анан отурат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, шайтан бизди ушинтип алдап коет. Ошондуктан эч кимдин каалоосу бул дүйнөдө толбойт. Жаннатта толот. Ошол үчүн Аллах Таала вада кылган: "Валакум фиха ма таштахи анфусукум", силер үчүн силердин нафсиңер каалаган, кыялданган, ойлогон нерсеңин бардыгы жаннатта. Бул дүйнөдө жок. Ана ошо жаннатка жеткенден кийин өлбөй турган өмүр, жашоо, түгөнбөй турган жашоо, оорубай турган дене, агарбай турган чач, картайбай турган мүмкүнчүлүктөр берилет. Ана ошондо оору болбойт. Ошондо анан кыйнабайсыз, иштебейсиз, изилдебейсиз. Каалаганыңызды кылып отура бересиз. Эмнени кааласаңыз боло берет. Бул дүйнөдө кааласаң болбойт. Каалап кээде кылсаң деле болбой калат да. Жаннатта кылыштын кереги жок, каалап койсоң жетиштүү да. Ошол үчүн биздин каалоолорубуз бул дүйнөдө толук болбойт. Пайгамбарлар бул дүйнөдө эки нерсе берди го, хажат жана максат. Пайгамбарлар хажат менен сыналат эле. Оорuyт эле пайгамбар алейхисаламдар. Аюб алейхисалам канча ооруду? Ибрахим алейхисалам канча кыйналды? Юсуф алейхисалам канча кыйналды? Түрмөгө камалды, кул болуп сатылды. Пайгамбар алейхисалам канча кыйналды? Хажаттардын кыйынчылыктары келет. Курсак ач болуп калат, үшүп каласың, кыйналып каласың. Бул Алланын сыноосу. Бирок пайгамбарлар максат менен сыналган эмес. Динди таштап атып, анан намаз окуй албай калып, анан пайгамбарлар жок андай болгон эмес да. Максат сахаба радиаллаху анхумдар жашоодо үйлөрүнүн ичине максатка дайындаган эле да. Үйүнүн ичинде жей турган тамак аш жийип койгон шкафтар жок эле. Сахабалардын пайгамбарсам үйүнө кирсеңиз, бир жатканга төшөгү бар эле, дарат алганга идиши бар эле. Калган бардыгынын ичинде максаттар чыгат эле. Тагыраак айтканда, Кур'ан окуп аткан, зикир кылып аткан пайгамбарсам үйүнө кирсеңиз ушул нерсе чыгат эле да.
Пайгамбар исам жана сахабалардын үйлөрү Алланы разы кыла турган нерселер менен толгон эле. Үйүнүн ичине кирсеңиз хадис окулуп аткан, ибадат кылып аткан, зикир кылып аткан, түнү ибадат, күндүз ибадат. Айша энебиз айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түнү менен ибадат кылып мубарак буттар ишип кетти. Алла разы боло турган амал. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын төшөгү туурасында Умар радыйаллаху анху Хафса энебизден сураганда, кызым, Пайгамбар саламдын үйүндө эмне бар эле деди. Бир төшөгү бар эле. Жазында 4 кабат кылып бүктөп коет эле, үстүгө жатат эле, кышында 2 кабат кылат эле, ортосуна кирип жатат эле дейт. Дарат алынга бир кумганы бар, башка эч нерсеси жок эле үйдүн ичинде дейт. Пайгамбар сам чийдин үстүнө жатып, чийдин сызыктары өтүп кетет эле денесине. Абу Хурайра радыйаллаху анху көрүп алып ыйлайт эле. Аллахтын элчиси, бул ааламдагы эң улуу инсан сиз болсоңуз, чийдин үстүдө жатып, курсагыңыз ач болуп, денеңизге чийдин сызыктары өтүп кеткен болсо, Перс, Римдин падышалары, алар ыймансыз болсо, дозоку болсо, бирок алар жыргап керебеттерде жатат дегенде Пайгамбар сам айтты, жок, биздики акыретте болот депчи. Үйдүн ичинде дүнүйө жок эле, дин бар эле. Ахлак бар эле аялына болгон, аялдардын диндер күйөөсүнө болгон мамилеси, үйдүн ичинде толук Алла разы боло турган амал бар эле. Ал эми бүгүн биздин доордо эмне болуп калды десе, биздин Алла разы боло турган амалдарыбыз мечиттин ичине кирип калды. Мечиттин ичине киргенде бардыгыбыз жакшы адамбыз, ассаламу алейкум, намаз окуп бүткөндөн кийин ассаламу алейкум, саламдашып жакшы адам болобуз. Мечиттин заборунан чыккандан кийин анан кийин кайра дүйнөнү баштайбыз. Сахаба радыйаллаху анхулар 24 саат бою алардын ой пикири, максаттары эле кантип Алланы разы кылам деп. А биз Алла сактасын 24 саат бою мүмкүнчүлүк болсо эгер канткенде хажаттарды толтурам деп ойлонобуз да. Кээде мечиттин ичине кирип дагы эмне кылабыз? Мечиттин ичинде дагы телефон менен алек болуп иштерди кылганча турабыз да. Демек, биздин жашообузда муктаждыктарды толтуруу, хажаттарды топтоо, каалоолорду кандыруу эле болуп калды жашообуздун ичи да. Ал эми сахабаларды ар дайым Алла разы үчүн болот эле. Көңүл бура турган зарыл нерсе бар ушул жерде. Кайсыладан керек бизге? Үйлөнүшүбүз керек, тамак аш керек, жашоо керек. Бирок андан да зарыл бизге дин керек. Эмне үчүн? Себеби дини жок болуп калса, анда түбөлүктүү кыйынчылык күтүп калат. Курсагач өлүп калса, диндар болсо жаннатка кетет. Өлүм бул кыйынчылыктардан кутулуу мусулман үчүнчү. Пайгамбар сам айтат, өлүм бул момундун белеги. Чыныгы момунсуңбу, өлүм сага белек. Сүйүнүп кабыл ал. Эмне үчүн? Бул дүйнөнүн кыйынчылыгынан картайып, кышта үшүп, жазда терлеп, кыйналып, тишиң түшүп, нан чайнай албай жүргөндөн көрө кетип кал жаннатка. Белек. Рахмат айтыш керек Аллах Таалага, разы болуш керек. Сүйүнгө бойдон кетиш керек. Момун болсоң да, эгерде амалың начар болсо, өлүмдөн коркунучтуу нерсе жок. Себеп азаптын башталышы өлүмдөн башталып калат да. Ошого максаттарды эмне кылышыбыз керек? Максаттарды хажаттан алдыга коюш керек. Биринчи дин, экинчи дүйнө кылыш керек. Кайсы бир адам биринчи дин кылып, аркасынан дүйнө кылса, тагыраак айтканда, жеп ичкенини шариятка ылайыктуу кылса, бизнесини, үйлөнүүсүн, үй бүлөсүн, эл менен болгон мамилени шариятка ылайыктуу кылса, ошол мамилеси дагы ибадат болуп калат да. Сиз тамактанып атасыз, пайгамбар сам көрсөткөндөй, чай ичип атсаңыз, курсак тойгозуп атасыз, бирок Алла разы болуп атат да. Эмне үчүн? Адалдан таптыңыз. Пайгамбар сам көрсөткөн сүннөт тартип менен бисмилланы айтып, оң колуңуз менен дасторконго баарын чогултуп ичип атасыз. Демек, Алла разы болуп атат. Бул ибадат, бул сооп болуп атат да. Эмне үчүн? Себеби сиз курсак тойгозууду, тамактанууду же өзүңүздүн муктаждыгыңызды бүтүрүүнү шариятка ылайыктуу кылдыңыз, ээрчиттиңиз да. Каалаганыңыздай эмес. Уйкуңузду, тоюңузду, жаназаңызды, ар бир нерсеңизди шариятка ээрчитсеңиз, ошол жөнөкөй эле иш, бирок Алла разы боло турган ибадатка айланып калат. Кээ бир учурда мунун тескериси болот. Адамдар дүнүйө табыш үчүн динди колдонуп калат. Тагыраак айтканда, хажатыга, муктаждыгын, өзүнүн керектүү нерсесин толтуруш үчүн диндар болуп көрүнүп, анан ошол диндин аты менен курсагын тойгозушка аракеттенет. Бул учурда анын диндарлыгы сооп албайт кыяматта. Себеп ал дүнүйө гана алып алды. Эми караңыздар, Аллах эгер максатты биринчи коюп жашаган инсандарга эки нерсеге убада кылган. Эки нерсеге Алла убада кылган. Биринчиси, Аллах Таала жакында жеңиш берем жана чоң нусрат берем деген. Аллах жеңиш, жардам берет, жашооңуз жеңил өтөт, ийгилик болот, дин көтөрүлө берет. Эгерде Алланын жардамы кечигип калса, билиңиз, бул сизди тарбиялап жаткандыгын белгиси. Сизге дагы бир аз тарбия бар экен. Мисалы, бир тулпарды тайындап атса, бирок эч аны байгеге салбай жатса, не болуп атат десе, себеп тарбияланып бүт элек болот да. Тарбиялагандан кийин анан Аллах жардам берет. Экинчиси, эгер Алла сактасын дүйнөдө бирөө дин менен жашадым деп, анан жаннатка кирбей калса, бул адашып жашагандыгынын белгиси экен да.
Караңыздар, бул дүйнөдө адамдар кээде максатыны таштап хажат менен алек болуп калат экен. Намаз, орозо, Алла ыраазы боло турган баарын жыйыштырып коет экен дагы өзүмдүн гана хажаттарымды толтурайын деп ошо менен алек болуп калат. Намаздан көбүрөөк убакыты дүйнөгө кетет, даваттан көбүрөөк убакыты дүйнөгө кетет. Дүйнө табыш менен алек болуп калганда Алла сынайт. Кандай эле сиздин балаңыз мектепте окуса сабагын окубай, иш кылбай, жумуш кылбай, оюн менен алек болгондо апасы менен атасынан таяк жейт. Канчабыз ушинтип таяк жегенбиз, жаштык кылып, дүйнөгө алек болуп, оюнга кетип калып, атабыз уруп, ишиңди кыл деп, апабыз уруп, ишиңди кыл, сабагыңды оку деген башыбыздан өткөн баарыбыздын. Неге? Максатты таштап туруп, оюнга, хажатка кирип кеткениңде, анан сени кайтарыш үчүн максатка Алла сынайт. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, бүгүн биз көбүрөөк дүйнө менен алек болуп, динге анча көңүл бурбай койгондуктан Аллах Таала бизди кээде сынап турат. Түрдүү сыноолор менен. Ошол убакта эмне кылыш керек десе, Аллага кайтыш керек. Алла, кечиресиң, мен туура эмес кылдым, бул паланчын катасы дебейм, менин ката, мен эми оңдоломун, мен эми сен айткандай жашаймын, сени ыраазы боло тургандай жашоо менен жашаймын, мага мүмкүнчүлүк бергениң, биздин ушул туура жолго бизге бекемдеп бергениң деп, өзүбүз Аллах Тааладан тобо кылып, кечирим сурап ыйлашыбыз керек. Башка маселе болбойт. Ошол үчүн иншалла ар бир доордо Аллах Таала эмне кылат эле? Адамдарды дүйнөдөн кайтарыш үчүн кээде сыноо берип турат эле. Аллага эскертиш үчүн, кээ бир жерде жетиштиретет, кээ бир жерде ачарчылык берет, кээ бир жерде кыйынчылык берет. Эмне үчүн? Аллах Таала өзү убадакан чоң дозоктун азабынан мурда кички дүйнөдө анча-мынча азаптарды берип турабыз. Алар кайтсын үчүн Аллах Таалага деп. Ошол үчүн акылдуу инсан азапка калгандан эртерээк эле Аллах Таалага кайтып дуа кылып жалбырат. Ошо урматтуу биз туугандар ниет кылалы, көп биз дүйнө менен алек болуп калдык. Эми дин менен көбүрөөк алектенип, дүйнө ишин анын артына коелук. Аллах бизден ыраазы болуп, бизге жеңил жашоо берсин. Аллах баарыбыздын айткан уккандарга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субханак.